Кутмандуу күнүңүздөр менен Адыл Акжол уулу YouTube каналынын ардактуу көрүүчүлөрү. Сиздер менен мен Адыл Акжол уулу. Бизге бүгүн студиябызга атайын Араван районунан жана ошондой эле Кадамжай районунан атайын адамдар келди. Буга чейин бул эжелерди биз Ош ТВ телекомпаниясы аркылуу инсан автордук көрсөтүүсүнө тартканбыз. Бул эжелер өздөрүнүн жашоо шарты оордугун айтып, коомчулуктан жардам сураган. Бүгүн Айпери жана урмат эжелерибиз өзүнүн жагымдуу жакшылык кабарлары менен элдер үчүн бөлүшкөнү келишкен. Эмесе сөз кезеги башынан болсун. Эже айтып берсеңиздер, биздин программага тартылганда кандай абалда элеңиздер? Азыр кандай абалдасыздар? Элден бир коомчулуктан өзүңүздөр жардам сурадыңыздар эле. Ошол жардамдар кандай болду? Өз максатына жеттиби программа кандай? Ушул турасын айтып берсеңиз. Мен Айдылбекова Айпери. Бунан кыялдын тартылып кеткенде ушу Адыл Акжолдо. Мана кызымды алып келген эмес эдим мен. Ошо байланыштуу кыйла түштү элден. Элге чоң рахмат. Рахмат айтам. Катта рахмат. Менен кайтпаса Кудайдан кайсын. Чоң рахмат. Мана эртеге Кудай кааласа Өзбекстанга кирип кетип атам. Мана кызымды алып неме кылып. Ушул катта рахмат элге. Ушу Адыл Акжолго ham чоң рахмат. Иштериңер ийгилик. Иштериңер алдыга жүрө берсин. Чоң рахмат силерге. Эже, кызыңыз тууралуу айтып берсеңиз, кызыңыз буга чейин кызыңыздын ооругандыгын айттыңыз эле, бирок үйдө жатат деп айткансыз да. Кызыңыз канча жашта, эмне оору менен ооруйт? 20 күндүгүнөн башталган, бала кызарып калып атат деп шондой дешкен. Кызарып атат деген. Анан кызарып аткандан немеге которулдук, нервпатологко. Ошондон бери күрөшүп келатабыз. Сүдүргүсү бар, тынбай сүдүргү болот. Немесе анан кийин ушинтип баспай, сүйлөбөйт, отурбайт. Эртең августта 6-га кирет ушул кызым. Бир күн алып келип көрсөтө албадым эди. Азыр өзүм ыраазычылыгымды айтайын деп алып келип көрсөтүп атам ушул кызым. Жакшы эже, элге ыраазычылык айтып атасыз. Анан программа тартылгандан кийин элден кандай жардамдар болду? Эми сиз кандай кызыңызды дарылатуу үчүн Өзбекстанга барганга акчам жок, ал тууралуу жерге деле нан жок деп айтып аттыңыз эле да, азык түлүктөр тартыш деп. Азыр кандай болуп калды? Азык түлүгүм 1 жылга жете турган болуп калды, азык түлүгүм. Анан пулум азыр 150 000 болуп калды пулуман. О жерде азыр биздин пулда неме деп атат, 70 кетет деп атат немесе. Азыр точно дагы билбейбиз. Эртең эми ошо өткөндөн кийин точносын билебиз булардын немесине. Эми бир күнүгө бизге 5 000 кетет экен бир неме бир күнүбүзгө. Жөн эле жаткан немебиз эле. Ошол экен немеси. Кымбатыраак экен аяк эми. Ошо мүмкүнчүлүгү жетпейт, дагы элден кичине жардам болсо деп кайрылууга сураган келдим да. Каражат жетпей жатат, мен ам иштебейм, күйөөм ам иштебейт. Анан эл журт айтып атат экен, булардын магазини бар, оягы бар деп атат экен. О менин магазинимам эмес, меники ам эмес ол магазин. О кайнымдын үйүн эмеси. Эми кайнымдар өткөзүп беребиз деп атат. Мен ону өткөзүшкө али немем жок, шартым жок. Ошол азыр учурда үйүм жок ошо. Күйөөңүз деле иштебейт? Күйөөм деле иштебейт. Өзүңүздүн канча балаңыз бар эле? Мен 3 балам бар. Эң чоңум ушул, мана эже кармап отурган. Мана кичине ортоңгумду азыр кайненеме ташап келдим ошо. Ооба эже. Эми азыр эпилепсия оорусу деп атат, Азыр Өзбекстандын кайсыл жерине барасыздар? Толук айыктырганга мүмкүнчүлүк барбы экен? 95% деп гарантия беребиз деп атат. Өзбекстанда, Өзбекстанда, Андижанда. Азыр эми кызыңыз 6 жашка чыгып калдыбы? Азыр сүйлөбөйт, Жок, сүйлөбөйт. Баса албайт өз алдынча. Баса албайт. Бир адам кароого муктаж, Муктаж. Ушуну 95% айыктырабыз деп кепилдик беришти врачтар, Кепилдик берип атат. Абдан жакшы болуптур. Кызыңызга узак өмүр жана ошондой эле жакшы айыктырып келип алыңыздар. Эми Өзбекстанга качан барам деген план болду эже? Кудай кааласа эртең саар өтүп кетемин мен. Саар өтүп кетем. Шведтен өтөм. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, буга чейин ушул Ош ТВ телекомпаниясы аркылуу инсан деген берүүгө бул эжебизди дагы тартып кеткенбиз. Бул эжебиз дагы кызы эпилепсия оорусу менен ооруп, коомчулуктан жардам сурап кайрылган. Эже, мен ушума караганда азыр эле айтып өттүңүз эфирдин алдында.
Айпери эже менен сиз дагы Өзбекстанга барып, ошол кызыңызды дарылатып келейин деп камынып жатпсыз. Ошол туурасында айтып берсеңиз. Урматтуу телевизор көрүүчүлөр жана менин бир тууган боордошторум, жердештерим, мына мен силерге ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп келдим. Мына будан мурда биринчи ошо кызым, мен өзүм токур кызым атканда Анарбай Аяна деген кызым ошо 9 жашарында кок станында ооруп төшөккө жатып калды, ошо эпилепсия боюнча. Будан мурда Азамат Байматовго кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматовго кайрылып, Азамат Байматов абдан жакшы немесин берди, жардамын, частный Бишкекке частный врачтарга көрсөтүп, аракет кылды, бирок өзүм ооруп Бишкектен келе бергем. Андан кийин ушундай немем кызым оорусу күчөп, өзүмдө эчтеке кабай жетишпей атканда мына Адылга жолго келип кайрылдым. Адылга келгенде Адыл кайрылып четке какылбай барып бизди тартты немесине, ушу неме теледенасы тартты. Тарткандан баштап ушу тарткан күнү эле түнү кеч камал эле элдер Россиям жакшы жардам берди. Рахмат, Алла разы болсун. Россиядан катта жардам келди. 200 000 түштү ушу тушта. Мен программамы кийин. Мен силердин программадан кийин 200 000 түштү. Андан кийин эли менен анан продукта жактан 1 жылдык немеси түштү. Кудайга шүгүр, миң халага душ экен, элим бар экен, журтум бар экен. Силерге да айттым, убагы чейин ушу үйүбүз да ортодо турат, өгөй балдарыбыз карап айтат. Ушу неме үй жак кыйын болуп атат деп эдим. Эми ушу жактан жардам болуп атат, ошо үйдүн дагы немесин документин турлаганга жардам болуп атат ошо түштө. Балдарга эмес, эми эл тараптан ошо юристтер көрүп, ушу юристтер жардам берип атат. Эл каналдан силердин немеңер менен ортодон жардам болуп атат, ошо үй тараптан келишип. Акалар жардам бербесем, ошо кыргыз элим бар экен, Кудайга шүгүр, ушундай неме кылды. Эртең Кудай кааласа насип кылса, эртең саат 6-да чыгып кетели деген үмүтүбүз бар. Өзбекстан. Айпер экөөбүз, ошо Айпер атай меникине келди, эртең саат ушул жерден чыгып кетели деп. Биздин пулга 80 000 пул экен. 80 000 пул экен. Врачтын өзү менен сүйлөштүм, мен өзүм телефон аркылуу сүйлөштүм. Кандай гарантиясы бар, эмнелери бар деп сурасам, бүт аппараттарды ошо китепке тартып Бишкекте бир эжем жөнөттү, өзү дагы жөнөттү. Жөнөттү эле немесе абдан жакшы, мага жакты, бир көргөндө сакайдым дегендер дагы өзү көзү менен, оозу менен уккандарым болду. Ошон үчүн мен аракет кылып ошо калып кетип атам. Силерге рахмат, Алла разы болсун, кыргыз элиме рахмат. Мындан да кызым басып, Кудай кааласа жакшы болуп кетсе, мындан да катта ыраазычылыгымды билдирем деген ойдо келдим. Рахмат, Алла разы болсун. Жакшы болгон турбай, биз деле күткөн эмеспиз. Элден жардам болуп, эми Кудай кааласа, эртең ошо Өзбекстанга сапар алыпсыздар. Мен сиздерге ак жол каалайт элем. Ийгилик, жакшы барып, кыздарыңыздарды айыктырып, жакшы бир биздин катарыбызга кошуп келишиңиздерге мен тилектеш элем. Канча күн болот экен дарылоо? Дарылоону айтышы боюнча эми немеңерге карайт, дооруңарга карайт. Оору жеңил болсо 10 күндө чыгат экен. Мындай немеси болсо 15 күн, одан кийинкиси эң акыркы күчтүүсү 20 күндүк курс экен, бир курсу. Ошо биздин пулга ошо 70 000, 80 000 пул кетет дешип атат. Ошо менен чыгып да Кудайга рахмат, ушунча Алла разы болсун. Оштуу каналы мындан да өркүндөй экен. Силер бар экенсиңер. Ушунчалык немеге жеттик. Буга чейин ыйлап жүрбөгөн, көрбөгөн күнүбүз кабады. Балабыз менен ар жерде ысыкта дебей, суукта дебей, балдарыбыз ар жака кыйналып жүгүрүп тапканда таап ачкаган күндөрүбүз дагы болду да бүгүнкү чейин. Анан силерге кайрылгандан бери Кудайга шүгүр болду, кыйналып болду. Жакшы болду, өтө жакшы болду. Өтө чоң жардам болду. Ошо силердин жардамы кетип атабыз Өзбекстанга эртең саат менен Кудай кааласа насип Абдан кылса. жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейин биз урматтуу Адыл Акжолунун YouTube көрөрмандары десем туура болоттур. Буга чейин биз кайрымдуулук иштерди атайын көп Кыргызстандын көпчүлүк аймактарынан тартып эфирге чагылдырып жүргөнбүз. Жана ошондой эле менин өзүмдүн жеке Адыл Акжолу YouTube каналым аркылуу дагы чагылдырып жүргөнбүз. Бирок бир да жолу ыраазычылыгын айтчу адамдар, бирок бир да жолу студиябызга келип атайын коомчулукка ыраазычылыгыбызды билдирип коеюн деген адамдар болгон эмес. Бул эжелердин өзүнүн сунушу менен бүгүн ыраазычылык билдирип элдин астына чыгалы дешти. Биз каршы болгон жокпуз. Эркин микрофон узатууга макулдугубузду бергенбиз. Айпер эже экөөңүздөр кандай табышып калдыңыздар? Экөөңүздөрдү 2 программада тарттык эле. Азамат дейм, бул мен Азамат биринчи YouTubeга чыккан Азамат Байматов.
ошонун Байматовдун немесинен көргөн, ютубунан көрдүк. Ошо ютубунан келип байланышты. Таанышып, ушул эже немесине караштуу, ушул эже сенин номериңди берди. Анан кийин сага келдим. Бул эжеге рахмат, сага рахмат. Катта рахмат. Менен кайтпаса, Кудайдан кайсын иштериңе ийгилик. Катта чоң рахмат сага. Рахмат. Балдарыңызды карай бересиздер. Анда эмесе эртең жакшы жетип алыңыздар. Сиздерге чоң ыраазычылыкты билдирем. Атайын убактыңызды, алтындай убактыңыздарды айтып, арнап, атайын кыргыз эли журтчулугуна өзүңүздөрдүн ыраазычылыгыңыздарды айтканыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы барып келип алыңыздар. Биздин эшик сиздер үчүн ар дайым ачык. Кандай маселе боло турган болсо, сунуштарыңыздар болсо, келип биз менен эркин пикир алышып кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Келип туруңуздар. Рахмат сиздерге. Урматтуу YouTube көрөрмандары, сиздерде дагы ой пикирлер, сунуштар болсо комментарий калтырсаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин программага Ош ТВнын инсан программасына тартылууну сиздер да каалай турган болсоңуздар 0554 91 01 05 номерине жана ошондой эле экран астындагы номерге чалып байланышсаңыздар, сиздин көйгөйүңүздөрдү чагылдырып билүүгө болгон аракетибизди жумшайбыз. Саламатта калыңыздар. Görüşkünce.